Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Береке улууларыңар менен" деген сөздүн мааниси кандай? Береке улууларыңар менен. Жакшылыктар улууларда. Ал эми улуулар деген сөздүн эки мааниси бар. Биринчи мааниси илимдери менен улуу болгондор. Куран жана сүннөттөгү илим аларды ардактап улуу кылды. Жада калса алардын жаштары кичүү болсо дагы, мына береке ошолор менен. Ошол үчүн каякта болбосун, Куран жана сүннөттү, салафи солихтердин жолун үйрөткөн Аллах алардан ыраазы болсун, адамдарды көрсөң билгин, алар улуу. Ошол аалымдардын ичинен да береке улууларында. Куран жана сүннөткө чакырган. Чынчыл жана салафи солихтердин жолунун чынчылдык белгилери бар ар бир адам ошол улуу. Андан кийин ошол улуулар бири-биринен илими жана жашы менен айырмаланып турат. Улуулар деген сөздүн экинчи мааниси жашы менен улуу болгондор. Мейли алардын илимдери жок болсо дагы, мына ошолордо береке жана жакшылык бар. Мейли алардын шариат илимдери жок болсун, бирок жашоодон үйрөнгөн даанышмандыгы бар. Ошол себептен туугандар, бидаатчылар илими жана жашы менен улуу болгон аалымдардан карапайым адамдарды тосушат. Себеби алар билишет, чоң аалымдар алардын күмөндүү жолдорун кесип, аларды токтотуп коюшарын. Жашы улуулар өздөрүнүн таза табияты жана жашоо тажрыйбалары менен жаштарды жакшылыкка багыттап коюшарын. Азыркы күндө кээ бир жашы улгайган адамдар мусулман башчыларга каршы чыгууну жана аларды жамандоону жактырышпайт. Бул нерсени алар кандайдыр бир илимдин негизинде эмес, балким ошол жашка келип, өзүнүн даанышмандуулугу менен айтып жатышкан болот. Бидаатка чакырган шылуундарды жаштардан бөлүп, экөөнү бири-бирине жолотпой коргоп турган тоскуч бул улуулар экенин тигилер билишкенде, жаштардын көзүнчө аларды жамандоону каалашат. Аларга ар кандай жаманаттарды коюшуп, алардан адамдарды тосуп башташат. Жана жаштарды улуулардан тосуп башташат. Алар айтышат: "Атаңдын жашы улуу, бирок ал өзү илимсиз. Ошол үчүн жаштар менен жүр." Жада калса, баласы атасын тоготпой калган деңгээлге чейин жетет. Атасы: о балам" дейт. Атам эч нерсени билбеген бир байкуш дегендей мамиле кылат. Бидаатчылар жаштарды ушунчалык бузушат. Жада калса, жаштар үйлөрүнө арыстанга окшоп киришет. Үйдө апасы, атасы отурган болсо, аларга эптеп эле салам берип, анан дароо бөлмөсүнө кирип кетет. Кайрадан өзүнүн досторуна кеткиче убактысын ошол жакта өткөрөт. Аллахка ант, бул напсилерине ээрчигендердин кылыктары. Ал эми ахлу сунна улууларды карманууга чакырат. Ал илимдери менен улуу болсун, же жаштары менен улуу болсун. Жана аларды урматтоого, тажрыйбаларынан колдонууга чакырат. Аллахка ант, жашы менен улуу болгондорду бир гана кең пейил урматтайт, жана аларды бир гана төмөн адам кемсинтет. Береке улуулар менен. Илими менен болсун, жашы менен болсун, кимде ким берекени кааласа, чоң аалымдарды жана жашы улууларды кармансын. Аларды урматтасын, сыйласын жана алардын кадыр баркын билсин.